Bugün sizlerden Spartakiyadan açılışını kutuktayım. Negizgisinden bu жерге çoğulganların bardығы gücürmön жана башка тапшырмаларга даяр кишилер деп чогулду деп эсептейм. Өтө турган таймаштарда эң мыктылары Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин курама командасына киришке. Эрежелер так сакталыш керек. Коопсуздук эрежелери да так сакталыш керек. Внимание! Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин буйругунун негизинде Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын кошундарынын жана аскер бөлүктөрүнүн арасында 2023-жылдын 12 майынан 17 майына чейин спорттун аскердик колдонмо түрлөрү боюнча Спартакиада өткөрүлдү. Өзүңөр чыкса эле болду. Оюнга чейин наканса чыгаштын кереги жок. Түшүнөрбү? Мына челюстүңөр эле мындай турникте муну ачса болду. Башыңарды монтип көтөрсөңөр болот. Обязательно монтип чыгыштын кереги жок. Есть. 11 патрон. Есть. 12. Спартакиада Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүнүн базасында өткөрүлүп, жалпысынан 5 спорттун түрлөрү боюнча командалар күч сынашышты. Аскердик кармаш курушу боюнча Спартакиадасы өттү. Мурдагы жылдарга караганда спортчулардын чеберлиги деңгээли жогору. Жылдан жылга аскердик кармаш курушу спорту өнүгүп атат. Граната, огонь! Кыркалты 68. Akasınışları 66 dolar oldu. Aprel айында Бишкек шаарында өткөн Спартакиадан жеңүүчүлөрүн жана түштүк ыкчам оперативдик командачылыгында өткөн аскердик колдонмо түрү боюнча Спартакиадалардын жыйынтыгынын негизинде 1-2 месте алган, Бишкектен 1-2 месте алгандарды биз чогултуп, 1 ай сбор өткөрүп, андан кийин чет мамлекеттердеги чемпионат эсенгилерге катыштырабыз. 2023-жылдын 17 май күнү Спартакиада жыйынтыкталып, атайын түзүлгөн калыстар тобунун чечими менен командалык эсеп боюнча 1-орун 36-806 аскер бөлүгү, 2-орун 52-870 аскер бөлүгү, 3-орунга 30-670 аскер бөлүгү ээ болду. Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын кол башчысынын орун басары полковник Алмаз Кулмурзаев жалпы командаларга ийгилик каалап, жеңүүчүлөрдү куттуктады. Алдыңкы орундарда элегендер Бишкектен келген калыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан тандалып алынган. Алар эл аралык спорт мелдештерине катышат, куралдуу күчтөрдүн ортосундагы. Ошон үчүн даярдыкты токтотпоо керек, наоборот күчөтүү зарыл. Бул эл аралык машыгуу, спорттун машыгууларын түрлөрүн өткөрүү максатта биздин Кыргызстандын армиясынын деңгээлин көрсөтүү, Кыргызстандын желегин желбиретүү бул тандалып алынган аскер кызматчыларынын милдети деп эсептесек болот. Жеңүүчүлөрдү дагы бир жолу куттуктайм.